Москвадагы мекендеш кирди чыкты көйгөйү кыйнап, ишеничтүү айдоочу табуу кыйын болуп жатса, жыргалга чалыңыз. Без пересетка, без посредниксиз өзүбүз алып барып келебиз. Дарек, метро проспект Мира. Унаабыз 7 орундуу Альфард жана Toyota Sienna. Таза, тыккан, ыңгайлуу. Wi-Fi интернет туташтырылган. Жолго чыгаар алдында кара тизмеде бар жок экениңизди акысыз текшерип беребиз. Тезинен жыргалга чал, таза кирди чыктыны колго ал. Байланыш номер +7 968 402 42 72. Министр, эл жарыкты үнөмдөшү керек, антпесе үнөмдөткөнгө мажбур болобуз. Энергетика министри Талайбек Ибраев кыргызстандыктар кышында электр энергиясын үнөмдөөсө жумалап жарыксыз отуруп каларын эскертти. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бүгүн Бишкек ТЭЦ-ине барып, энергетиктердин көз кышка даярдыгын текшерген. Анын алкагында Ибраев журналисттердин кышкысын электр энергиясы өчүрүлбөйбү деген суроосуна жооп берди. Электр энергиясын алып жаткан кардардын техникалык шарты болот. Ошондой ашырбай колдонушу талап кылынат. Ар бир абонент өзү үнөмдөшү керек. Антпесе биз үнөмдөткөнгө мажбур болобуз. Айрыкча көп колдонулган маалда, часпик, мисалы кечинде 19:00дон 21:00го чейин, эртең менен 6-дан 9-га чейин, эгер биз чектебесек, трансформаторлордун кубаттуулугу жетпей күйүп кетиши мүмкүн. Бизде авариялык запас ченемдүү эле. Эгер өчүп калса, жумалап жарыгы жок отуруп калышат, деди министр. Ошондой эле ал бүгүнкү күндө электр станцияларынын кышка даярдыгы 82-86% түзгөнүн белгиледи. Булак Спутник эжи. Москвада кыргыз келин жолдо күйөөсү менен уруша кетип, унадан секирип кеткен. Бир күн мурун Москвада Кыргызстандын жарандары катышкан өзгөчө кырдаал болгонун орусиялык Шот Телеграм каналы билдирди. ЖМКлардын маалыматына караганда, Кыргызстандын 24 жаштагы жараны Эрсултан жакында эле курулуш материалдарын сатуучу фирмага курьер айдоочу болуп ишке орношкон. Ал дарыканада иштеген 19 жаштагы мекендешине үйлөнгөн. Окуя болгон күнү ал Газель үлгүсүндөгү унаанын жубайын олтургузуп алып кетет. Алардын ортосунда чыр чыккан. Келинчеги жол чырактан түшүп кетүүнү ойлогон, бирок капысынан унаанын эшигин ачып кулап кеткен. Кыз жабыркаган эмес, полицияга эч кандай доосу жок. Булак Назар Ньюс эжи. Берлинде 30 киши Рахмондун сапарына каршы акция өткөрдү. 28 сентябрда тажик оппозициясынын бир тобу Берлиндеги Тажикстан элчилигинин алдында президент Эмомали Рахмондун Германияга иш сапарына каршы нааразычылык акциясын өткөрүштү. Алар Эмомали Рахмондон саясий туткундарды бошотууну жана Тажикстанда адам укуктарынын сакталышын камсыз кылууну талап кылышты. Нааразычылык акциясынын катышуучуларынын бири Азоди радиосуна акцияга Тажикстандын улуттук альянсы менен группа 24 кыймылынын 30га жакын жактоочусу келгенин кабарлады. Тажикстандын Берлиндеги элчилиги тажик оппозициясынын тарапкеринин нааразычылык акциясына азырынча жооп бере элек. 29 сентябрда Борбор Азия өлкөлөрүнүн башчылары Германия Борбор Азия саммитине катышат. Булак Назар Ньюс эжи. Ташкентте кампадагы жарылуу 600дөн ашык батир зыянга учурады. Ташкенттеги кампада болгон жарылуудан 600дөй батирдин айнектери талкаланды. Бул тууралуу Ташкенттин акиминин милдетин аткаруучу Шавкат Умурзаков билдиргенин чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Умурзаковдун айтымында 26 көп кабаттуу имараттагы 592 батирдин жана 8 соода түйүнүнөн 1 мектеп жана 2 бала бакчанын фасады, терезелери талкаланган. Ошондой эле 24 көп кабаттуу үйдүн жана 25 чеке имараттын чатыры зыянга учураган. Учурда бул боюнча өкмөттүк комиссия түзүлгөнү кабарланды. Эске салсак, 24 сентябрга караган түнү Ташкентте аэропортко жакын жердеги өнөр жай кампаларынын биринде катуу жарылуу болгон. Жарылуудан кийин 10 000 чарчы метр аянтта өрт чыккан. Өрт 8 сааттан кийин чектөөгө алынган. Кырсыктан 2006-жылы туулган бир өспүрүм каза болгон. Жалпы 163 адам жабыркап, алардын 24-ü ооруканага жаткырылган. Ташкент бийлиги жарылуудан жана өрттөн жабыркаган үйлөрдүн жашоочуларына компенсация төлөй турганын билдирди. Булак Супер эжи. Баасы 15 миллион сом. Кытайда сууда сүз алган автоунаа жасалды.
BID автоконцерни Кытайда сууда сүзүүгө жөнөмдүү Янгван Ю8 унаасын жасады. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыкты. Малым болгондой, Янгван Ю8 унаасы Кытайда массалык өндүрүшкө кирген эң кымбат электр унаасы болуп саналат. Анын баасы 15 миллион сомду түзөт. Гидравликалык системанын аркасында бул унаа 150 мм бийиктикке чейин көтөрүлөт. Ошондой эле ал бир жерде туруп 360 градуска бурулуш жасай алат. Эгерде унаа сууга тереңирээк чөгүп кетсе, авариялык сүзүү режими иштетилет. Ал саатына 3 чакырым ылдамдык менен алдыга жылат. Ал эми унаа 1 сааттан ашык сүзө алат. Автоунаанын өндүрүүчүлөрү унаанын мындай өзгөчөлүгүн көл жана дарыяларды кесип өтүү үчүн эмес, сел сыяктуу өзгөчө кырдаалдарда гана колдонууга арналганын баса белгиледи. Сүзүүдөн кийин унааны тейлөө борборуна жеткирүү керек. Булак супер кежи.